1 май күнү Борбор калаабыздагы спорт комплекстердин биринде кыздардын ынтымагын чыңдоо, жаштарды спортко тартуу жана аталган спорттун түрүн жайылтуу максатында волейбол боюнча Аксы биринчилиги орун алды. Мелдешки Аксы районунун ар бир айыл өкмөтүнөн бирден команда атсалышып, мыкты оюнчулар грамота, баалуу белектер менен сыйланышты. 3-орунду Кызыл Жар айыл өкмөтүнүн кыздары камсыздаса, 2-орунга Авлетим айыл аймагынан түзүлгөн кыздар командасы жетишти. Ал эми 1-орунду Кербен шаарынын кыздары ээледи. Бул оюнду сунуш берген кыздарга, бул оюнду каржылап берген өзүбүздүн аксылык акелерибиз Дилмухамед Ибраимов деген мырзага ыраазычылык билдиребиз. Бул саамалык мындан кийин дагы ай сайын өткөрүлүп турмакчы. Кийинки оюнда эстафета катары Жогорку Кеңештин депутаты Рада Туманбаевага сунулду. Марафон сыяктуу уюштуруучулар, марафон сыяктуу ай сайын уюштуруп берип турса, биз биринчисин баштап бердик деп эсептесек, кийинкисин кыргызга Аксынын кызы Кыргызга белгилүү Жогорку Кеңештин депутаты Рада Туманбаевага узатат элем. Ушундай биздин идеябызды колдоп, мындан да нары марафон уюштуруп берем деген бул абдан чоң кыргыз волейболго дагы Аксы районуна дагы чоң салым деп ойлойм. Анан Кудай кааласа, Кудай буйрса, мен уже ойлоп атам, бул турнирибиз только башталышы болуп атат. Бул чоң турнирге айланып кетет.